Ушинтип биздин көптөн күткөн ырчыларыбыз дагы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата 20 жыл болгондугуна карата келишип ушу биздин залда даярданып отурушкан учурлары. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один. Во-первых, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Ваши ожидания и ваши впечатления на сегодняшний день? От сегодняшнего концерта? Ага. Я настроилась, по крайней мере, мы, творческая бригада, мы настроены на то, что мы дадим хороший, качественный концерт, поднимем всем зрителям, которые придут сегодня и будут сидеть в этом зале, очень поднимем им настроение и как бы напомним нашу музыку, наши мелодии. Ваши пожелания нашего организаторам? Ну, во-первых, хочу выразить благодарность всем организаторам, спонсорам за то, что они нашли возможным как-то особо отметить 20-летие независимости Кыргызстана для наших граждан, сограждан, для наших земляков, которые живут и работают в Москве. И я бы очень хотела бы пожелать, чтобы такие еще концерты на хорошем, достойном уровне проходили чаще и как бы и чаще радовали наших соотечественников. Урматтуу мекендештер, бүгүн жетишпей калгандар, концертке келгени жетишпей калгандар, албетте эртең келиңиздер. Анткени эртең ушул эле программа дагы бир жолу кайталанат. Анан сиздер үчүн сонун лотерея ойнотулат, приздер болот экен. Ошо келиңиздер, күтөбүз. Саламатсызбы, урмат байке. Бул концертте жаңы ырларыңыз тартуулайсызбы? Албетте, бул маареке Кыргызстаныбыздын, мамлекетибиздин 20 жылдыгына арналып аткандан кийин сөзсүз түрдө ушул 20 жылдыкка карата жазылган Менин асыл жерим деген жаңы чыгарманы тартуулайм. Андан тышкары дагы бир топ жаңы чыгармалар жаңырат. Мен ойлойм, бүгүнкү мекендештер менен болгон жолугушуубуз көңүлдүү өтөт деп ишенем. Албетте, бардык мекендештерге кайрылам. Ушул мекенибизден алыс жүргөнүбүзгө карабай, дайыма ушундай биргеликте карым катнашында жүргөнүбүз бул бизди абдан кубандырат. Ушундай жолугушуулар көбүрөөк болсо экен дейм. Ошондуктан баарыңыздарды биздин бүгүнкү эртеңки боло турган кечебизге терең урмат менен чакырам, келип көңүл ачып кетиңиздер. Чоң рахмат. Саламатсызбы, Омар. Сиздин бул жерге келишиңизге чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Ошол эле убакта жакында Москвада өтө сенсация болуп кеткен 28 августта болгон түшүнбөстүктүн айынан сиз бул жерге коркунучсуз келдиңизби? Жок, айрым гана адамдар баягы баарыбызды алдап койгон эл астында кандайдыр бир менин аброюма шек келтирген адамдар алар. Эми аларды баягы арыз жазылган тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок элде күнөө жок деп ойлойм. Мен дагы баягы жакшы ой менен, жакшы маанай менен кыргыз элимди ошо Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгү менен куттуктап келгем. Жаркын маанай тартуулайын деп келгенбиз. Ошондуктан менимче мындай коркунучтар эч кандай элдик ырчыларда элдин адамына болбош керек. Келиңиздер, ушул атайын Кыргызстандан келип сиздерге 31 август болуп өткөн ошо 20 жылдык маарекебизди бүгүн Москва шаарында өткөрүп жатабыз. Салтанаттуу кече болот. Келип концерт көрүп көңүл ачып кетиңиздер. Чоң рахмат. Саламатсызбы, каныкей. Биз жамаатыбыз уюштуруп жаткан концертке келгениңизге чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Ошол эле убакта Москвага кантип жетип алдыңыздар? Жакшы жетип алдык, рахмат. Абдан кубанычтабыз. Жакшы кайтосуп алдыңар. Сиз Москвага келишиңиз биринчи жолу? Жок, буга чейин келгем, албетте. Былтыр келсем керек. Былтыр концерт болгон. Ошондо келип ырдап кеткенбиз. Сата Улан, Айпери, Кубик кызы бул. Анан азыр экинчи жолу келишим, официалдуу түрдө. Чоң рахмат. Биздин көрөрмандарды бүгүн жана эртең боло турган концертке чакырып кетиш.
Албетте чакырып кетет элем, ушул Кыргызстандын 20 жылдыгына карата келдик, атайын ушул чоңдогон инсандар менен. Анан концерт жакшы өтөр деп ойлойм. Бүгүнкү зал дагы абдан жакшы экен, жакшы звук, мындай жакшы жандуу ырдаганга абдан ыңгайлуу экен. Негизи эле мен абдан кубанычтамын. Ушундай жерлерде концерт өткөрүш керек, ырдаш керек деп айткым келет да. Анан албетте келгиле, көңүл ачкыла, биз сиздер үчүн келдик. Ошо сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп, ошо кыргызстандык жердештерибиз Москвада жүрсө дагы өтө оор абалда жүрөт. Эми оор деп дагы айтпайм, бир гана айткым келет, көңүл үчүн, жашоону улантыш үчүн биз жагымдуу нерсени бергени келдик. Чоң рахмат. Вы знаете эти слова, пойте вместе со мной! Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, скоро мы 100 000 я, больших глазных, озорных, черных, рыжих и львиных, грустных и веселых, в городах веселых! Кыргызстан, Кыргызстан, алма бакчагындай, Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Саламатсыздарбы, сүйүктүү биздин мегендештер? Мы начинаем праздничный концерт, посвященный 20-летию независимости Кыргызской Республики. Бүгүнкү салтанаттуу концерттик программа Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына арналат. Организаторы концерта, Центральное агентство воздушных сообщений, социальный проект «Берге» и посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации поздравляют всех со знаменательной датой и желают счастья, здоровья, процветания, удачи и хорошего настроения. Халайык, ук жер жүзү, ук дүйнө. Бүгүн элим батып турат сүйүүгө. Эл бактысы, эл таалайы, эл нуру, эгемендүүлүк ар бир кыргыз үйүндө. Эгемендүүлүк канча маани, канча ой, жатат сенде жан дүйнөнү жашаткан. Канча жолу сен кабылып бул сөзгө, канча келдиң жетпей ага бул күндө. О кыргызым, о тунугум, айдайым, эгемендүүлүгүң куттуу болсун ар дайым. Толуп толкуп 91-де колго алган, ушул күнүң болсун өмүр майрамың. К нашим поздравлениям присоединяется генеральный авиаперевозчик концерта авиакомпании Kyrgyz Airways. Kyrgyz Airways – это скорость, комфорт и безопасность. Летайте самолетами авиакомпании Kyrgyz Airways. А также генеральный спонсор концерта денежные переводы Юнистрим. Юнистрим – денежные переводы в Кыргызстан по самым низким тарифам. Ушул бүгүнкү концерттин уюштуруучуларына, демөөрчүлөрүнө дагы бир жолу дүркүрөтө кол чаап коелу. Ведущие концерта неподражаемая певица Гульнара Тайгамбаева. Чоңрахмат, жана аба маалымат борбордук агенттигинин башкы мүдүрү Жанболот Айдралиев. Спасибо. Передаю слова дальше в руки Гульнары Тайгамбаевой. Я вернусь к вам на розыгрыш призов. Азыр болсо ушул жакшынакай майрамдык маанайды дагы бир тепкичке өйдөгө көтөрүш үчүн мен репертуарымдагы эң
позитивдүү эң шайыр ырымды ырда берейин. Сиздер менен чогуу ырдайлуу болор. Бардыгыңызга белгилүү Бүлүк кой. Сөздөрүн билесиздер. Она Бүлүк кой. Ана чогуу ырдайбыз, макулбу? Ана кеттик. Анан эми кыргыздын салты боюнча бизде мекенибизде ушундай да, азыркы закон чыккан менен. Кыргызча, орусча, инглизче такмайм, анан накта кыргызча деп коюш керек да, дагы жок. Алканакай салганы Спасибо вам большое. Биздердин элибизге жашнакай болуп кайтып келишini күтөбүз. Ошондой эле ден соолугуңар чын болуп мекенибизге ар убакта келериңерге биз көзүбүз жетет. Эми ишенебиз, келгиле жашайбыз. Жашабаңызбы? Just
Предлагайте, что хотите. Вы что такие пассивные? Предлагаю для вас разыграть. Это у нас пылесос Samsung. Итак, обладателем пылесоса Samsung становится... Помешайте. Итак, обладателем пылесоса Samsung становится номер 4157. У кого и номер 4157? У нас время ограничено, поэтому мы ныряем опять в большой аквариум. Вытаскиваем. Вы мешаете. Следующий мы разыгрываем Panasonic. Чайник Scarlett. Да-да-да. Номер 2386 есть? 2386. Телевизоры — это суперприз в самом конце. Вот то, что видите. Микроволновку предложили. И вот наш обладатель Samsung. Абзелова Назира, поздравляем. Итак, микроволновка 2513. 2513. Вот идет 2513. 13. Марата Фурмат выиграл микроволновую печь. Поздравляем. 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 Запишите 6364. Мара, видишь? Поздравляем. И теперь наш суперприз. Телевизор Sony, диагональ 81 сантиметр. Супер-супер, бравия. Все навороты. Куча HDMI. 2, наверное, 3. Итак, суперприз от Центрального агентства воздушных сообщений. Сюда пойдем, сюда пойдем, сюда пойдем. И обладателем телевизора становится номер 3, 8, 6, 2, 3862. Аразбаев Нурбек, обладатель суперприза. Телевизор Sony. Поздравляем. Так, номер 3862. 3862. Так, все мы разыграли, нет? Все мы разыграли. И нашей маленькой помощнице мы подарим Подойди сюда. Мама кто? Мама кто? Мама, подойдите с карточкой, запишитесь хорошо. На этом завершен. Концерт тоже завершен. Все мероприятия на сегодня завершены. Завтра у нас в 18:00 концерт и розыгрыш призов. На завтра будет тот же самый комплект, даже больше. Приходите, будем рады.